Эми бирөөлөр сындаганда кандай эмне деп жооп берсек болот экен, көрүп кетели. Биринчи вариант сынып калуу, баш ийүү аларга. Анан дайым сынды, дайым эсиңизде болсун, чындыкка жакын сын болот. Ал күйүп айткан сын болот. Жана чындыктан алыс сын болот. Билип билбей өзү көнүп калган үчүн айтышы мүмкүн. Сизди сындырыш максатта айтышы мүмкүн. Өзү дайым адамдарды кемсинтип көнүп калган болушу мүмкүн. Ошол себептен чындыктан алыс сын айтышы мүмкүн. Же билип билбей адашып айтышы мүмкүн, Мына ошол себептен сиз сынды туура кабыл алышыңыз керек экен. Чындыкка жакын болтабы же чындыктан алыс болтабы. Эгер чындыкка жакын болсо, аны кабыл алып кое бериңиз. Андай сын дайым пайдалуу. Сиз ошол сынды башында жиңиңиз келет, кыжырыңыз келет, күйлөнүшүңүз мүмкүн. Бирок кийин ошонун үстүнөн ойлонуп отуруп, оңдоп алсаңыз, сиз мындан да мыкты, мындан да күчтүү болуп чыгасыз. Балким ошол сынга бир убакта рахмат да айтасыз. Экинчи вариант, эгерде чындыктан алыс болсо, анда өзүбүздөн сурайт экенбиз. Мен эмнеге бул мага кереги жок адамдарга менин кыялданган арзумду урдап алышка уруксат берип атам? Неге алар мен арзуумду, тилегимди урдап алыш керек? Мен неге аларга уруксат берип атам ошого? Жок, мен аларга уруксат бербейм. Алар сындаса сындай берсин. Мен ишеним алар сындырган акысы жок. Мен өзүм гана башкарам деп алардын сынына көңүл бурбай коюңуз. Эгерде ал чындыктан алыс болсо. Ал эми эгерде чындыкка жакын болсо да, бирок сиз азыркы учурда сизге сындын кереги жок болсо, өзгөчө ишти жаңы баштап атканда өзү сындын кереги жок. Чындачы, ишти жаңы баштап атканда сиз болгону үйрөнүп алышыңыз керек. Үйрөнүп алгандан анан кийин сындаса, сиз ошондо мындан да жакшыраак кылгыңыз келе баштайт. Ошол мезгилде сиз сынды туура кабыл аласыз. Мага бейтаныш адамдарга мени башкарууга уруксат берип атам го деп. Мисалы үчүн кимдир бирөө музыка контакт жасап атасыз, же тааныштардын чыгып атасыз. Бейтаныш адамдар бул бизнести жаман жана башка, сиз туура эмес жол тандадыңыз, койчу ал пирамида, каяка кирип алдың жана башка дейиши мүмкүн. Ошол мезгилде ушул сөздү айтыңыз өзүңүзгө. Менин турмушумду оңдоого алар кандай салым кошо алат бул адамдар деген суроого жооп берген аракет кылып көрүңүз. Көпчүлүк учурда эч кандай тиешеси жок сиздин келечегиңизге, сиздин жашооңузга эч кандай салым кошпойт, бирок сындашат, Ошол мезгилде аларды угуштун кереги барбы деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Бул адам мен алган маалыматты алган жок, чынында мен көргөн видеолорду көргөн жок. Ошол себептен ушул сынды айтып атат. Жана мен көргөн адамдарды, мен сүйлөшкөн адамдарды көргөн жок. Ошол себептен мени сындап атат деп туура кабыл алып кое бериңиз. Жана аларды урушпаңыз, аларга капа болбоңуз. Ошол себептен алар сындап аткан болушу мүмкүн, Демек, маалымат жетпегендиктен алар сындап атат. Туура маалымат жетпегендиктен. Бул адам мага 20 жыл мурун иштеген, бирок азыр иштебей турган варианттарды айтып жаткан жокпу? Деген сурооду коюңуз. Мына менин атам мамлекеттик кызматка иштеди деп айтчу, ал 20 жыл мурун иштечү. Бул схема азыр иштебей калды. Эмнеге дегенде, азыр мамлекеттик кызматта иштеш үчүн чынында же акча, взятка бериш керек болот, же болбосо тааныш билиш менен иштеш керек болот, Болбосо жакшы жерге көтөрүлүш өтө кыйын. Жана убактылуу гана иштеп калабыз, бизди подставить этип жок кылып берет, Душман болуп калабыз. Ал командага кошула албасак. Кошулбасак болду. Кошулушты билиш керек албетте. Эгерде бизди алар кошпой койсо, анда эч нерсе кыла албай, ал карьерадан өтпөй калышы мүмкүн, Ал эми азыркы заманда илгерки 20 жыл мурун, мисалы үчүн, бизнес кылып бизнестен өсүү деген көп адамдын түшүнүгүндө жок эле. Ошол эски көз караш менен калып кеткен адамдар бизге эски вариантты сунуш кылып аткан болушу мүмкүн. Ошондой эле сизге мына андан көрүп базарга чыгбай иш кылбайсың, ошол жерден көтөрүлсө болот деп айтышат. Бирок алар 20 жыл мурунку моделди айтып аткан болот. Көбүнчө ошондой болушу мүмкүн. Дайым 100% учурда эмес, көпчүлүк учурда илгерки модельди айтып аткан болот. Жаңы модельди ал түшүнө элек болушу мүмкүн, маалымат жетирээк болушу мүмкүн, же кандайдыр бир себептен көз карашы дал келбейт. Сизди сындаса, на вкус и цвет товарища нет деген сөздү дайым эстеңиз. 100 кишинин 100 пикири бар, Мына сколько людей, столько мнений дейт орустар. Мына адам саны канча болсо, ошого жараша ошончо ой болот деген нерсе экен, Демек, колду көтөрүп айтабыз, 100 кишинин 100 пикири бар дейбиз. 100 кишинин 100 пикири бар. Кайталайбыз 3 жолу. Паузаны басып кайталаңыз. Кайталап бүтүңүзбү? Эми кийинки фразабыз на вкус и цвет товарища нет. Орусча жакшы эле түшүнсөңүз, 3 жолу кайталап айтыңыз. На вкус и цвет товарища нет дейсиз, Демек, мына табитине жараша достор боло бербейт деп, Демек, дос болушубуз мүмкүн, бирок табитти сүйлөшкөндө эки башка табит болуп чыгат деген майын алат. Паузаны басып кайталаңыз. Кайталап бүткөн болсоңуз кеттик анда. Ар тармакта өзүңүзгө ар кандай ишеним алат экенсиз, ишеним тармакка дагы жараша болот экен. Мисалы үчүн, сиз музыкадан күчтүү болушуңуз мүмкүн, бирок математикадан ишеним жок болот. Математика темадан алыс болсоңуз. Эгерде сиз музыка жөнүндө сүйлөшсөңүз, кимдир бирөө сиз ал жерде өзүңүздү өтө катуу ишенесиз, ошол темада сиз жөн эле звезда болуп сүйлөп бересиз, жана айтып бересиз, жана звезда болуп бересиз. Ал эми кимдир бирөө болсо, математикада тескерисинче музыкадан жок, бирок математика дегенде ал өзүнө өтө күчтүү ишенет, жана патрап, такылдап сүйлөшөт, туурабы? Өзүнө өтө күчтүү ишенет бул темада. Ошол себептен тармакка жараша болот экен.
мурун жасап жүргөн иште ишеним көп болот экен, жаңы иште болсо ишеним аз болот экен. Ошол себептен сиз любой бизнести ишти баштаганда сиз өзүңүзгө анча ишенбешиңиз мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш экен. Ошол мезгилде таштап койбошуңуз керек экен. Ошол мезгилде таштап койсоңуз анда сиз ийгиликке жете албайсыз. Мисалы үчүн сиз музыкага кызыгасыз, бирок кичине ырдагандан кийин мен чото тиги жылдыздардай ырдай албай атам, чото мен түшпөй атам нотага, чото мен темпке түшө албай атам деп таштап койсоңуз өзүңүздүн үстүңүздөн иштебей, анда сиз жылдыз боло албайт экенсиз. Демек ошол мезгилде ишеним болбошу мүмкүн. Ошол мезгилде өзүңүздү ишеним жокко карабастан кыла берсеңиз ишеним пайда болот экен. Өзгөчө боло баштаганда, кичинекей жаңы биринчи натыйжалар пайда боло баштаганда ошондо сиз көбүрөөк ишене баштайт экенсиз. Жаңы иште күчтүү жагыңызды таба элексиз. Ошол себептен сиз өзүңүзгө өзүңүз ишенбейт экенсиз. Мына көрөлү, мына автоунаа айдоодо да сиз башында ишенбейсиз өзүңүзгө. Коркосуз, кичинекей проблема болсо эле кантип токтотом, кантип тормозду басам деп өзүңүзгө өзүңүз ишенбейсиз. Жана шаарга чыгарып айдатып койсо коркосуз, эгер инструктор жок айда десе, туурабы? Мына жаңы иште баштап аткан дайым ошондой. Кийин бирок карасаңыз, жарым жыл, 1 жыл айдагандан кийин сиз өзүңүзгө ушунчалык катуу ишенип, сонун күчтүү айдап каласыз, туурабы? Анан гаинин жанына барганда гай токтотсо, башында аябай коркосуз, калчылдап, эмне дешиңизди билбейсиз. Сөөгөнү элек болосуз. Көнүп калгандан кийин гай менен кадимкидей сүрөшүп, керек болсо гайны сизди унчукпай кое бере турган же өзүңүздүн нарушение жасабаганыңыз жөнүндө далилдей турган болуп каласыз. Башында жок, андайга жөндөмүңүз жок болот. Ишти жаңы үйрөнүп атканда дискомфорт, кыйынчылыктар болот экен. Ошол мезгилде чыдап коюш керек экен, таштап койбостон, жаңы ишке үйрөнүп атканда ишеним секирип турат эки жакка. Кичине боло баштаганда ишене баштайсыз, автоунаа айдаганда. Анан болбой кыйналып кеткенде дагы чындап эле мен айдай аламбы, менин колуман келеби деген көптөгөн ишеним жок сөздөр чыгып кетет, ойлор. Анан нимайо экен, болбогор ишкен деп таштап койгондар болот бул бизнесте. Ошол мезгилде таштап койбоңуз. Колуман келбейт окшойт да дебеңиз. Кыла берсеңиз колуңуздан келе баштайт. Бирок башында колуман келбейт окшойт деген ой ар бир адамда болот. Жада калса азыр миллионер болгондордун ичинде дагы ошол ой болгон. Менде дагы болгон, жарым жыл досторум чакыра бергем, 30 000 сом берип жазыла турган компанияга чакыра бергем, бирок эч кимди катталбай койгон. Бир эле апам катталган. Анан апам аркылуу апам менен иштеп, тааныштар менен иштеп отуруп, Аяш атамга катталган, 2 эле адам катталган да. Ошол учурда мен колуман келбейт окшойт деген ой келе баштаган. И чындап эле ал бизнести токтотуп койгом. Мен кыла аламдар аз. Ошол себептен мен кыла алам деген жөндөмдөр ошол иште, ошол тармакта аз болот. Ошол себептен сиз өзүңүзгө ишенбешиңиз мүмкүн, Ошон үчүн бул убактылуу экен. Мына кийинки мисалды көрүп кетели, аз жакшы түшүнүп каласыз. Мына көрүңүз, мына биз сүрөттөн көрдүк, мына тортты көрдүк, кулинарды кылып атабыз дейли. Мына сонун кылып жасайм десек, мына томолок кылып жасайбыз, миньон торт жасайбыз десек окшобой калды, Ошондой эле Микки Маусты азыр окшотуп жасайм да десеңиз окшобой калды. Эми жаңы жасап, жаңы тажрыйба алып аткан кулинарга сиздин кеңешиңиз кандай болот? Кандай сынды айтат элеңиз, кандай калып айтат элеңиз, жана кандай кеңеш бермек элеңиз ага? Ага айтат элеңиз, практика көбүрөөк жасаш керек да. Мына биринчи жасаган торту, көпчүлүк кулинарлардын биринчи жасаган торту ушундай болуп калат экен, Анан кандайдыр бул убакыт ичи жаса деген кеңеш бермек элеңиз, туурабы? Бир эле күндө үйрөнүп кете албайсың. 10 күнбү, 20 күнбү, 30 күнбү, 40 күнбү жасашың керек болот. Ошону практикада дейсиз, Анан ошондон кийин оңой жана сонун жасап каласың деп айтмак элеңиз, туурабы? Мен да ошондой кеңеш бермекмин. Сиз дагы дал өзүңүзгө дал ушундай кеңеш бериңиз. Жаңы ишти баштап атканда өзүмө ишенбейм десеңиз, ушул сүрөттү эсиңизге келтириңиз. Мен башында ушундай каталарды жасайм, анан кийин жакшы жасай баштайм. Мына опыт алууңуз керек болот, жана көп ката жасашыңыз керек болот. Мына могу сүрөттү карасаңыз, мына могу кыз мына темирге, сол колун темирге сунуп атат, ал темир ысык. Ал эми колгап кийген колу менен болсо, капкагын ачып атат, Капкагы көп ысык эмес, ичиндеги темир ысык. Тескери кармап алды, Мына тескери кармап, анан кол күйүп калат, анан кийин опыт алат, анан туура кыла баштайт. Мына сиз да башында жасаганда ушундай каталарды кетиресиз. Ушул себептен катаны жасап атканда мен колуман келбейт окшойт, кыла албайм окшойт деген сөздөрдү коюп жасаңыз. Ошондо гана сиз үйрөнүп аласыз. Үйрөнүп алгандан кийин өзүңүзгө жага баштайт. Жана кыла алат экем деген ой келе баштайт. Өзүңүзгө ошол мезгилде ката жасоого уруксат бериңиз. Ооба мен каталар жасап отуруп үйрөнөм. Ооба мен башында туура эмес жасап атып, анан кийин туура жасай баштайм. Кимдирбир мына директор болгондо башында 3000 баллга жетет, анан кийинки айда 3000 баллга жасай албай, мисалы үчүн 2000 балл болуп калышы мүмкүн, 2500 балл болуп калышы мүмкүн. Ошондо мен колуман келбейт окшойт дебеңиз. Сиз күчтүү, стабилдүү, тынбай өсүп турчу 4000, 5000, 10000 балл жасай турган директор болуш үчүн сиз башында стабилдүү эмес, түшүп кете берген директор болушуңуз керек болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Бардыгыбыз ошол жолду басып өткөнбүз. Мен да башында 3000 баллды жасап, анан кийин 2,5 чүп, кайра 3000ге чыгып, кайра 2000ге чүп, ошондой болот элек. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошол үчүн башында түшүп кетип атканыңызда эч кайгырбаңыз, өзүңүзгө ишенбей калбаңыз. Ошол каталарды же ошол болбой аткандарды өзүңүзгө уруксат бериңиз. Алгач оңой иштерден баштаңыз, анан кийин гана кыйыныраак иштерге өтө баштаңыз. Ошондо сиз оңой ийгиликке жете алат экенсиз. Колду көтөрүп айтабыз. Өзүбүзгө ката жасоого уруксат беребиз. Өзүбүзгө ката жасоого уруксат беребиз. Колду көтөрөбүз, айтабыз. Өзүбүзгө ката жасоого уруксат беребиз.
өзүбүзгө ишенүү барабар эрк күчү деп атабыз, демек эрк күчү канчалык күчтүү болсо ошончолук өзүбүзгө ишенет экенбиз. Личная сила деп коет орусча, эрк күчү же дисциплина, мына сиздин ичиңиздеги күч сиздин ишенимиңизди күчөтөт экен. Бул кандай күч экен? Ал күч эрк күчүнөн пайда болот экен. Башкача айтканда, сиз көп нерсени үйрөнүп, көп нерсени жасап, көп нерседен ийгиликке жеткениңизде ошончолук көп эрк күчү көбөйөт экен. Эрк күчү машыгып отуруп көбөйгөн сайын сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенет экенсиз. Демек машыгып отуруп күчтүү болот экенбиз биз. Нагрузка берип отуруп. Мына булчуңдар кантип күчтүү болот, биз булчуңга тынбай нагрузка берип гантель көтөргөнүздө ал булчуңга күч келет. Ал булчуң кыйналат, иштеп. Анан ошону жасай бергенде гана анан булчуңдар өсүп, булчуңдар күчтүү болуп, булчуңдар андан дагы күчтүү болуп, жана чоң боло баштайт, Мына биздин ишеним дагы ошондой болот экен. Нагрузка берип отуруп гана ишеним күчөйт экен. Демек биз өзүбүзгө көп ишениш үчүн биз кыйынчылыктарды көп жеңишибиз керек экен. Кыйынчылыктардан качпашыбыз керек экен. Проблемалардан качпашыбыз керек экен. Проблема кыйынчылыктарды чечип отуруп гана биз күчтүү болот экенбиз, жана өзүбүзгө көп ишене баштайт экенбиз. Эгер проблема кыйынчылыктан качып кетсек, анда биз өзүбүзгө ишеним бизде жок боло баштайт экен. Ошол себептен кыйынчылыктарды, проблемаларды жеңүүдөн, аларга коркпостон баруудан качпаңыз. Ошолорду чечүүгө аракет кылыңыз. Видеолорду көрүп атып гана эмес, демек практикада иштеп атып, кыйынчылыктарды, проблемаларды чечип атып гана эрк күчүбүз күчөйт экен. Эрк күчүбүз күчөгөн сайын өзүңүзгө ишенүү оңой боло баштайт экен. Ишеним өзүнөн өзү келип калбайт экен, мен өзүмө өзүм ишенсем жаман сонбот эле. Өзүңүзгө өзүңүз ишенишиңиз үчүн бир нерсе жасашыңыз керек. Кыйынчылыктарды жеңишиңиз керек. Кыйынчылыктарга карабастан ошо кыйынчылыкка барышыңыз керек. Мисалы үчүн сиз сатуудан уяласыз, тартынасыз, сатуудан уяласыз, калтырайсыз, жасай албайм деп ойлойсуз. 10 адамга, 20 адамга жолугуш өткөрүңүз, 30 адамга жолугуш өткөрүңүз, 50 адам менен жолугушуңуз каталог менен кармап, Ошондо сизде кардарлар пайда боло баштайт, жана адамдар менен сүйлөшүштү үйрөнүп аласыз. Үйрөнүп алгандан кийин сизде өзүңүзгө ишеним күчөйт. Эмнеге дегенде сиз кыйынчылыктарды жеңдиңиз. Мына кыла аламдар көбөйгөн сайын ишеним булчуңдар чоңое баштайт экен. Мен кыла алам дегендер көбөйгөн сайын. Мисалы үчүн өзүңүздү жеңип атып ишеним күчөйт экен да. Мына айтып кеттик. Мисалы үчүн спорттагы ишенимди күчөтөт. Эгерде сиз жаш кезиңизде спорт менен машыккан болсоңуз, бул эң сонун. Анткени сиз спортто көптөгөн нагрузкаларды жана көптөгөн кыйынчылыктарды жеңесиз. Чуркашыңыз керек болот, өпкөнү кыйнап отуруп, булчуңдарды кыйнап отуруп жүгүрөсүз. Кыйын приемдорду кайра жасап, 100 жолу, 50 жолдан жасап атып, анан ошол приемду өздөштүрөсүз, туурабы? Ошол мезгилде сиздин дисциплинаңыз, эрк күчүңүз, личная силаңыз күчөйт. Ошондо өзүңүзгө ишеним мындан да тезирээк күчөйт. Ошондой эле мына комфорт зонасынан чыгып отуруп ишеним күчөйткөн. Комфорт зонасынан чыгып өзүңүздү жеңип отуруп, мына комфорт зонасында мына карасаңыз комфорт зона. Комфорт зона дегенибиз бул биз ошол жерден чыккыбыз келбейт. Мисалы үчүн дивандан чыккыбыз келбейт, күндө барып келаткан жумушубуздан чыккыбыз келбейт, коркобуз болбой калсачы деп, жумушубузда жүрүп бул ишке көңүл бурсамбы, бурбосамбы, убакыт бөлсөмбү, бөлбөсөмбү деген нерсе болот. Ошол учурда комфорт зонадан чыга билсеңиз, сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенет экенсиз. Чыкканда башында үйрөнүү, мына зона обучения, безопасный, мына анча тобокел жок, адамдар жок дебей турган видеолорду көрүп баштайсыз. Видеолорду көрүп атканда сизде эч ким жок дебейт, Жана биз менен сүйлөшүп баштайсыз, заказ жазып көрөсүз, өзүңүз үчүн аласыз, бул зона обучения. Анан биринчи ирет адамдар менен жолугушуп адамдарга сунуш айтканда, сизде адамдар сындай баштайт, шылдыңдай баштайт, койчу нары деп сизди нары послать эте баштайт, Башкача айтканда сизди кетчи ары деп сизди түртө баштайт. Ошол мезгилде зона паники болот. Ошол мезгилде таштап койбостон кыла берсеңиз, эртеңки күндө ошол жерде сизде натыйжалар пайда боло баштайт, жана сиз ошол ишти оңой жасай баштайсыз дагы, адамдар сизди уккусу келе баштайт. Эмнеге дегенде сиз башкача кызыктырып айтышты үйрөнүп аласыз. Анан кийин сизде ошончо адам менен жолугушуу, тынбай жолугушууларды өткөрүү сиз үчүн комфорт болуп калат. Комфорт болуп адат болуп калат дагы, сиз кыла берип эртең натыйжаларга жете баштайсыз. Натыйжаларга жете баштаганда сонун ишеним пайда болот өзүңүз. Колду көтөрөбүз, айтабыз. Кыла аламды көбөйткөн сайын ишеним булчуңдар чоңоет. Кыла аламды көбөйткөн сайын ишеним булчуңдар чоңоет. Кайталап айтабыз 3 жолу, пауза басып кайталайбыз. Айтып бүткөн болсоңуз, эң сонун азаматсыз кеттик дагы. Жаңы тармакта ишеним болуу үчүн дагы эмне кылсак болот? Мына жаңы тармак баштап атасыз, сөзсүз түрдө сизде ишеним болбойт деп атабыз. Ошол учурда эмне кылсак болот? Блокнотты аласыз, блокнотко мурунку жеңиштериңизди жазып чыгыңыз. Мурунку. Бул тармакка чейин кайсы тармактарда жеңдиңиз, жана мыкты болдуңуз, жана жакшы болдуңуз, сиз жакшы жасадыңыз. Же айталы кайсы бир тармакта эч ким кыла албады, бирок сиз кылдыңыз. Эч ким мисалы үчүн айталы мышыкты куткарбады, сиз болсо даракка чыгып куткардыңыз. Же болбосо даракка мыкты сонун чыгасыз дагы, айталы алмаларды же өрүктөрдү сонун тересиз. Башкалар көпчүлүгү жасай албайт.
ошол нерсени жазыңыз. Пианинода ойнойсуз же гитарада ойнойсуз, аны жазыңыз. Бийден биринчи орун алгансыз же сонун бийлейт элеңиз мектепте, кыздар сизден үйрөнгүсү келет эле. Сонун ырдайм. Мына душа компания, кандай гана вечеринка, кандай гана отуруш болбосун, ошол жерде сиз жайдар болуп, элдин баарын күлдүрүп, элдин баарын көңүл ачып отурасыз. Мына бул сиздин күчтүү жагыңыз болушу мүмкүн, ошону жазыңыз. Адамдар менен тез аралашам, муну жазыңыз. Коньки, ролик жана башкаларды тебе алам. Сууда сүзө алам, балык тута алам. Тамакта вкусум жакшы, гурманмын. Тамакты сонун түшүнөм. 3 баланы чоңойтуп койдум. Айталы, мына ресторандарды жакшы түшүнөм, же роллу жана башканы жакшы түшүнөм деп аны жазсаңыз болот. Англис тилин билем, мына жазыңыз. 20 прием билем, эгерде спортто мына катышкан болсоңуз, ошолордун баарын жазсаңыз, сизде мурунку жеңиштериңизди сиз сезе баштайсыз. Жеңиштердин тажрыйбасын эстейсиз. Мына опыт победителя деп коет да. Сиз кайсыр бир убакта жеңишке ээ болуп, мыкты болуп, өзүңүздү күчтүү болуп, өзүңүзгө ишенип болгон болсо, ошону эстегениңизде сиз ошол сезимге киресиз. Сиздин максатыңыз муну жазып отуруп, муну окуп отуруп, жазгандан кийин тынбай окуп турасыз. Ошол ишеним сезимине кирип алышты үйрөнүшүңүз керек болот да. Тез кирип алганы ушул блокнот жардам берет сизге.